Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Табигаттын түрдүү кырсыктарын жер бетинин бардык жагынан көрүү мүмкүн. Акыркы учурда табигат кырсыктарынын көбөйүп жатканын байкоого болот. 2019 да бир топ кырсыктар жүз берди. Булар адамдардын сөзүндө табигат кырсыгы деп айтылса, а бирок дүйнөнү башкаруучу Раббил Ааланын өкүмсүз табигат кырсыгы да болбойт. 2019 июнь айында Россия Федерациясынын эң чекесине жайгашкан Дудинка айылында таң калыштуу иш болду. Жергиликтүү жашоочулардын видео тасмасында чоң муздун бөлүктөрү Енисей дарыясынын кырларында тездик менен чыгып келе жатканын көрөсүз. Муну муздуу цунами деп атоого болот. Мындай нерсе аба ырайынын кескин түшүп кетип, катуу шамал менен кагылышуусунан келип чыгат. Муздуу цунаминин келип чыгуу механизми штормго окшоп кетет. Анын айырмачылыгы 10 градус минус болот. Эгерде Дудинкадагы цунами канчалык тынч өткөн болсо, кээде мындай нерсе аябай чоң кырсыкка айланышы мүмкүн. 2019 февраль айында Канаданы муз каптаганда андан коргонуу мүмкүн болгон. Бирок дүйнөнүн ар кайсы бурчунда пайда болуп жаткан цунамилер ушул жылы эң кооптуу табигат кырсыгы эмес. жылдын 10 июнда Баварияда катуу мөндүр жаады. Аны көргөндөрдүн айтуусунда мөндүрдүн чоңу деңиз толкунунан жараткан. Бул кырсык Баварияда көптөгөн машина жана үйлөргө зыянын тийгизген. Мындан тышкары шторм тездиги саатына 120 км ылдамдыкта, катуу шамал жана жамгыр менен коштолуп келген. Мунун натыйжасында көптөгөн үйлөр суу алдында калган. Айрым маалыматтарга карасак, 500 куткаруу иши жүргөн. Дагы бир байкоочунун айтымында мөндүр дал о атылгандай болуп жааган. Атмосфераны үйрөнүү башкармалыгы 2019 жылда мөндүр көп жайт деп маалымат берген. Алардын айтымында быйыл 12 шторм болуп өтүп, алардын 9-у мөндүрдөй айланат. Мындан тышкары алардын 3-өөсү өтө катуу болуп, саатына 180 км жогорку ылдамдыкта болоорун айтышкан. Айткандай, август айында кырсыкты көрүп турат, алардын бекеринен кабатыр алганын билүүгө болот. Даражасы боюнча эң күчтүү шамалга туруштук берген жерге да зыянын тийгизген. Анын артынан сентябрь айын ортолоп дагы бир шторм болуп, ал мөндүрдөй айланып кээ бир аралдарга зыянын тийгизген. Жер бетинде мындан башка дагы көптөгөн кырсыктар боло берет. Сентябрь күнү Албанияда күчү 5,8 балга жеткен жер титирөө болуп өттү. Мамлекеттик жактан текшерүүлөр болуп, суу жана электр энергиясында маселе жаралды. Мындан тышкары 600 үй жараксыз болду. Албания тарыхчыларынын айтымында бул 30 жыл аралыгында эң күчтүү жер титирөө болду. Бирок бул көрсөткүч башкалардан катуу болгон кырсык эмес. 2019 жылы июль айында Американын Калифорния штатында акыркы 20 жылдагы эң күчтүү жер титирөө болду. АКШнын геология кызматынын кабарында анын күчү 7 балга жеткен. Бирок жер титирөөнүн акырын болгон жери Невада штаты жана АКШнын Тынч океанынын айрым жашоочу жерлеринде болгон. 2019 жылдын 20 сентябрынан баштап эсептесек, жер жүзүндө күчү 6 балга жеткен жер титирөө орун берди. Алардан 3-өө Индонезияда болгон. Акыркы 9 ай ичинде болсо, 100дөн ашык ушундай катуу жер титирөө болгон. Жашообузда жылдан жылга табигый кырсыктар көбөйүп баратканын байкап эле жүрөбүз. Табигатта болуп жаткан ар кандай кырсыктар адам баласын коркутуп келген. Айтор акыркы учурда мындай нерселер дагы да болуп жатат. Дүйнөдөгү куткаруучулардын сөзүнө көңүл бөлсөк, андай кырсыктарга даярдык көрүүгө 5 жылдан көбүрөөк даярдык бар. Мунун кубанычтуусу эмнеде экенин билесизби? Бул иш эчак эле башталган жана 2019 жылдын 11 майында биз тууралуу жаңы форматтагы конференция болуп өттү.
Жер бетиндеги 140 ашык мамлекет адамдар онлайн режимде адамдарга тиешелүү чечилбей жаткан маселесин жана суроосун узатууга мүмкүндүк берди. Жашоо тууралуу же дин тууралуу ушуга окшогон баардык конференцияга кошулуп өз оюн айтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындай конференциялар байма-бай өтүлүп турары белгилүү болду. Кийинки конференция 2020-жылы 9 майда өткөрүлөт. Ал жака баардык каалоочулар катышууга мүмкүн. Жада калса сиз дагы. Азыр ошол конференцияга даярдыктар көрүлүп, көптөгөн жыйналыштар болууда. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.